Bunu genel информация алышың керек да. Тарых жазууда өзүнө гана тийиштүү көз карашы бар жазуучу Асыкбек Оморов буга чейин да кыргыз тарыхына байланыштуу эмгектерин китеп кылып чыгарган болчу. Баш ататтуу жаңы жарык көргөн тарыхый илимий популярдуу көлөмдүү китеби Жер планетасынын пайда болушуна арналып, тарыхый далилдерге таянып жазылган. 4 миллиард 527 миллион жылдан бери пайда болуп келаткан Жер планетасы. Ошондо айында Кудай Таалам биринчи өсүмдүктөрдү, адегенде кургакчылыкты, сууну пайда кылган. Ошонун ичинен Жер планетасынын 90% суу менен капталып турган. Суу менен тартылгандан кийин, мисалы үчүн бир топ жердин үстүндө. Бул кызыктуу китеп болуп эсептелинет да. Ар качанда болсо тарых фактыларга жана археологиялык казууларга таянат эмеспи. Биздин замандан мурда курулган имараттарды өз көзү менен көрүп, алар тууралуу фактологиялык тарыхый материалдарды колдонуп, ушул эмгегин жаратты. Миллиондогон жылдар өткөндөн кийин, ошондон кийин анан жаныбарларды пайда кылган. Жаныбарлар менен адамды пайда кылган. Адам менен лемүрүдүн бийиктиги 22 метр болгон адамдар кылган. Ошол лемүрүдүн бийиктиги мынакей. Башынын скелети 5,5 метр таап алынган мынакей. Андан кийин экинчи бир топ миллион 500 болобу, 600 миллион жыл болобу, ошондон кийин кайра атланттарды пайда кылган. Атланттар азыркы батышы Канада менен чыгышы Европа менен чектешкен континент болгон. Ошол жерде атланттар жашаган. Анан алар песчаник деп коет, орусча айткандачы. Жумшак таш деп коет да. Ошолорду кадимкидей кезип эле 4 киши 4 тарабынан көтөрүп, чоң-чоң таштарды, 50-60 тонналык таштарды алып келип пирамидаларды курган. Анан Кудай Таалам дагы ойлойт. Жанагы лемүрүйлөр менен кентозавр, динозаврлар менен кармашканда ойлойт. Менин тоодогу өзүп аткан карагайларымды улар өстүрбөй турбайдыбы, муздорундаларын баарын тоңдуруп таштаган. Ошонун скелеттериники мына могу болуп эсептелинет да. Дүйнө жүзүнүн элин таң калтырып, сакталып калып, биздин күнгө чейин жеткен пирамидалар Египетте, Хакасияда, Ливанда, дагы башка мамлекеттерде бар. Негизгилерине бир эмес 2-3 иреттен барып, өз көзү менен көрүп, сүрөткө да тартып келди. Андан бир топ 500-600 миллион жылдардан кийин Атлантты ойлоп табат. Анын боюн 22 эмес, 15 метр кылат да. 15 метр адам бир 4-5 этаждын бийиктигин чегилет. Кыргыздар дөө дешчү муну. Ал дөө деп. Айтылуу легендаларда жүрөт да, бирок көрүшкөн эмес адам баласычы андайда. Ошолордун таап алган, ошолор менен жашаган кездеги мынакей улиткалар 2-3 сантиметр эле болуш керек да. Суунун астында улитка мынакей. Же болбосо ошол мынакей. Мына могу. Окшош. Бул Алай районунун эле Жошол айылынын үңкүрүнөн Биймирза Токтор-Али экөөбүз таап алдык мынакей. Жер планетасынын тарыхы жөнүндө жаңы жарык көргөн китеп Кыргыз Республикасынын Билим жана Илим министрлиги тарабынан жактырылып, окуу жайларынын программасына киргизилди. Атахан Кожогулов, Алмаз Турузбаев, Нурзат Бектурсун кызы, Улуттук канал, Замана студиясы.